Саламатсыздарбы, назарыңыздарда 7 каналдын кечки жаңылыктар топтому, студияда Адилет Иманов, алгач чыгарылыштан кыскача. Бүгүнтөн тарта өлкөдө күн сууктап, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, буга байланыштуу сел жүрүү коркунучу жогорулады. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. 1 октябрдан тарта пенсия көтөрүлөт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Бул тууралуу парламент билдирди. Кездешүүдө эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу маселеси талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу да сөз болду. Алгач Нурланбек Тургунбек уулу Эмомали Рахмонго президент Садыр Жапаровдун жолдогон саламын жеткирип, эки өлкө башчыларынын эки тараптуу мамлекеттик сапарлары жакын коңшулук жана достук мамилелерди чыңдоого өбөлгө түзүп, парламент аралык байланыштарды өнүктүрүүгө да көмөкчү болууда. Бүгүнкү менин расмий сапарым мунун анык далили, деди төрага. Ошондой эле эки президенттин саясий эркинин аркасында чек ара маселеси чечилгенин баса белгиледи. Бул кадам коңшу эки мамлекеттин эле эмес, чөлкөмдөгү туруктуулукту камсыздоого да чоң түрткү берди. Биз мындан ары бардык багыттагы алакаларды арттырып, экономикалык өнөктөштүктү өөрчүтүүбүз зарыл. Айрыкча Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин дарбазасы катары Тажикстандын ири рынокко чыгуусуна көмөк көрсөтүүгө даяр, деп кошумчалады Нурланбек Тургунбек уулу. Өз кезегинде Эмомали Рахмон да Тажикстан калыптанган тарыхый алакаларды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурарын белгилеп, Кыргызстан менен бардык багыттарда кызматташууга кызыктар экендигин билдирди. Ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы Тажикстандагы өндүрүштүк жайлардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Алгач ал шаарды санариптештирүү иштерин жүргүзүп жаткан Smart City мамлекеттик унитардык ишканасында болду. Ал жактын жетекчилиги жасалып жаткан жумуштар боюнча кеңири маалымат берди. Анын ичинен электрондук өкмөт, акылдуу экология, акылдуу үй, санарип экономика сындуу долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстанда да санариптештирүү саясатына артыкчылык берилип, салык, бажы, бизнес тармагынан баштап, башкаруу иштерине да заманбап технологияларды колдонуу жарыяны активдүү жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Бул багытта Тажикстан менен биргелешип иш алып барып, тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Анткени азыркы ааламдашкан доордо санариптештирүү саясатына өзгөчө көңүл буруу аркылуу бардык багыттагы кызматташтыгыбызды алдыга жылдыра алабыз, деди төрага. Бул арада бүгүн Ата Бейитте 2022 жылы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде болгон окуялардын 3 жылдыгына арналган эскерүү митинги өттү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Курман болгондорду эскерүүгө УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери катышты. Иш-чара жоокерлердин мүрзөлөрүнө гүл чамбар коюу менен башталып, андан соң Куран окулду. Каза болгон аскер кызматкерлеринин эрдиги Кыргызстандын тарыхына түбөлүккө жазылды. Ушул жылдын май айында мамлекеттик чек араны коргоодо курман болгон жоокерлерге арналган эстеликтин ачылыш аземи болуп өткөн. Жаңы монумент тынчтыктын баасы жогору экенин эске салып, Кыргыз Республикасынын коопсуздугу үчүн өмүрүн берген баатырларга арналган, деп айтылат маалыматта. Гранит плиталарга 2000 жылдан бери куралдуу кагылышууларда курман болгон 59 аскер кызматкеринин ысымдары жазылган, алардын 50-сү чек арачылар болгон. 4-өнүн сөөгү Ата Бейит аймагына коюлган. Каза болгон аскерлерди эскерүүгө арналган иш-чаралар чек ара кызматынын бардык облустук башкармалыктарында да өттү. Борбор Азиянын тез жайылтуучу жамааттык күчтөрүнүн бөлүктөрү менен ЧЕК 2025 командалык штабтык машыгуусуна катышуу үчүн Кыргызстанга Казакстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик контингенти келди. Коргоо министрлиги билдиргенде, казакстандык аскерлер Тамчы айылындагы аэропортко конду. Министрликтин өкүлдөрү достук жана коңшулаштык мамиленин белгиси катары келген аскер кызматкерлерин Кыргыз элинин салттарына ылайык салтанаттуу тосуп алды.
Дохада тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жетектеген делегация Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитине катышты. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, жыйын жакынкы чыгыштагы учурдагы кырдаалга арналды. Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун атынан сөз сүйлөп, өлкө башчы кырдаалдын өнүгүшүн тыкыр көзөмөлдөп жатканын жана 9 сентябрда Доха шаарына жасалган соккуларды катуу айыптарын белгиледи. Бул аракеттер эгемендүүлүктү одоно бузуу, аймактык бүтүндүккө кол салуу жана тынч мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч туудуруу катары бааланды. Ошону менен бирге ал Катар өкмөтүнүн өлкө коопсуздугун камсыздоого багытталган аракеттерин колдой тургандыгын кошумчалады. Тышкы иштер министрлигинин башчысы Кыргызстан бардык куралдуу ыкмаларды колдонуу аркылуу жаңжалдарды чечүүгө каршы экендигин белгилеп, дүйнөлүк коомчулукту ок атууну токтотууга жана Газа секторундагы жай тургундарга гуманитардык жардам жеткирүүгө шарт түзүү үчүн күч аракеттерди бириктирүүгө чакырды. Мындан сырткары министр Кыргызстандын Палестина элинин өз алдынча чечим кабыл алуу жана көз карандысыз мамлекет түзүү укугун колдоого болгон туруктуу позициясын дагы бир жолу ырастап өттү. 1 октябрдан тарта пенсия жогорулайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйында билдирди. Белгиленгендей, министрлер кабинети мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык дайындалган пенсияларды октябрь айынан тартып индексациялоо жөнүндө токтом кабыл алган. Ага ылайык пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо коэффициенти пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 50 000 сомго чейинки пенсиялар үчүн 1,10 өлчөмүндө бекитилген. Ошондой эле 1 октябрдан кийин дайындалуучу пенсиялардын жалпы өлчөмү ушул мыйзамда каралган учурларды кошпогондо пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен үстөктөрдү эске алуу менен 7100 сомдон кем болбойт деп белгиленди. Бишкекте 18 сентябрда Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жолугушуусу өтөт. Ага Өзбекстандын, Азербайжандын, Казакстандын премьер-министрлери, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы, Түркиянын вице-президенти жана Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы катышат. Жолугушуунун жүрүшүндө артыкчылыктуу багыттарда тагыраагы экономика, соода, инвестиция, транспорт, санариптештирүү, энергетика, айыл чарба жана башка тармактарда кызматташуу, ошондой эле аны мындан ары бекемдөө үчүн Түрк мамлекеттер уюмунун ишмердүүлүгүнүн механизмдерин жакшыртуу маселелери талкууланат. Өлкөдө аба ырайы кескин өзгөрүп, күн сууктады. Мындай абал 18 сентябрга чейин кармалат. Тагыраагы мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар түшүп, айрым жерлерде жаан-чачын катуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу гидрометеорология кызматы билдирди. Маалыматта белгиленгендей, абанын температурасы төмөндөйт. 17-18 сентябрда Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 болсо, Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, тоолуу райондорунда түнкүсүн 5, күндүз 9-14 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-дөн төмөн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус болот. Маалымдалгандай, мындай туруксуз аба ырайы унаа байланыш ишканаларынын энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин, жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Ошондой эле 17 сентябрдан 19 сентябрга чейин республика боюнча локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүү, эңкейиш жана төмөн жерлерди суу каптоосу мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул күндөрү тоолуу аймактарда жаратылышта дарыя жээктеринде эс алууну башка күнгө пландоону сунуштап, арык каналдарды тазалап, жамгырдан топтолгон кыян сууларынын агып өтүүсүнө жол ачууну эскертет. Бул арада Бишкектеги Лев Толстой көчөсүнүн жаңы оңдолгон бөлүгүндө суу кууру жарылып, көчөнү суу каптады. Бул тууралуу мэрия билдирди. Маалыматка ылайык, авария көчөнүн түштүк тарабындагы газондо болгон. Жарылган куурдун диаметри 150 мм түзөт. Окуя болгон жерге Бишкек суу канал муниципалдык ишканасынын авариялык бригадасы дароо барып, ыкчам иш аракеттерди жүргүздү. Жолдун үстүңкү катмарына зыян келген эмес, учурда суу куурун калыбына
келтирүү иштери улантылууда деп айтылат маалыматта. Бишкек мэриясы Борбор калаанын бир катар негизги көчөлөрүндө коомдук транспорт үчүн өзүнчө тилкелерди чийүүнү пландап жатканын билдирди. Ага ылайык 5 чоң көчөдө коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкет түшүп, бир көчөдөгүсү жаңыртылат. Тагыраагы Абдрахманов Токомбаевден Жумабекке чейин ал жакта мурунку тилке жаңыртылат. Жибек жолу проспекти Лермонтовдон Тоголок Молдого чейин, Ахунбаев 7 апрелден Айтматов проспектисине чейин, Чүй проспекти Лермонтовдон Ибраимовго чейин 7 апрель көчөсү, Жибек жолунан Токомбаевке чейин жана Дэн Сиапин проспекти Фучиктен Алыкулов көчөсүнө чейин коомдук транспорт үчүн өзүнчө тилкелүү болот. Мэрия бул чара автобустардын ылдамдыгын жогорулатып, жол жүрүүгө кеткен убакытты кыскартарын айтууда. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Ал 150 000 сом өлчөмүндө пара талап кылып кармалган. Колго түшүрүү иштери атайын кызмат милициянын ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзгөн. Шектүү кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотууга көмөк көрсөтүү үчүн тергелип жаткан иштин алкагында кармалган адамдын жакынынан упузалап акча талап кылган. 50 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда шектүү кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалды. Эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жаңы унаалар менен кызмат өтөйт. Бүгүн Ички иштер министрлигинин дал ушул башкармалыгына атамекендик өндүрүштөн чыккан 150 даана Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү унаалар тапшырылды. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев да катышты. Кененирээк кийинки сюжетте. Жолдош Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Ички иштер министрлиги бүгүнкү автоунааларды тапшыруу аземине даяр. Баяндаган министрдин орун басары милициянын генерал-майор Урманбетов. Эркин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына жана Бишкек шаарынын патрулдук милиция кызматына жаңы унаалар тапшырылды. Турдакын Усубалиев атындагы аянтта өткөн иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев да катышып, Ички иштер министрлигине атамекендик өндүрүштөн чыккан унаалардын ачкычтарын тапшырды. Ынтымак жана тартип орногон жерде мамлекет туруктуу өнүгөт. Биз бүгүн бир эле учурда эки жакшы максатты ишке ашырып жатабыз. Биринчиден, Кыргызстандын өндүрүшүнө, ишканаларына, жергиликтүү бизнеске колдоо көрсөтүп, ишеним артып жатабыз. Экинчиден, жолдо мына автоунаа көбөйдү. Бир убакта 50 000 машинага чакталган Бишкектин жолдорунда азыр шаарда каттоого турган машинелердин саны 400 000ден ашты. Келген кеткендерди кошкондо 700 000дей машина каттап жатат. Ушундай эле көрүнүш башка аймактарда да болууда. Ошондуктан жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерди заманбап автоунаалар менен камсыздабасак болбойт. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы унааларды көрүп чыкты. Ошондой эле бул кызматка керек түзөлгөн рациялар менен биргеликте GPS навигациясы менен жабдылган видео байкоо камералары дагы тапшырылды. Бүт областтык райондук ГАИнын кызматкерлерине бөлүштүрүп берилди. Азыр ушул жерден чыккандан кийин ушул автомашинанын бардыгы тең жер-жерлерге барып туруп, эл үчүн ушу жол коопсуздугун болтуруу үчүн кызмат өтөшөт. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей ушул 21-жылга дейри ушул ГАИ кызматкерлеринин автопаркы абдан начарлап кеткен, бирок убагында мисалы буга дейри да биз жаңыртып келгенбиз. Өзүңүздөр билесиздер, мурда 90 машина бергенбиз. Андан сырткары ар бир учурда автомашиналарды алып берип келатабыз. Бирок мында чоң сандагы машиналарды бүгүн биринчи жолу 150 тапшырып отурабыз. Бүгүн почти ГАИ кызматкерлеринин автотранспорты 80-85% жаңырды. Аянтта тизилип турган унаалар эми жер-жерлердеги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыктарына берилип кызмат өтөйт. Былтыр ишке кирген Тулпар заводунан чыккан Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү бул унаалар менен тиешелүү кызматтарды камсыздоо өлкөнүн экономикалык кубатын жогорулатмакчы. Биз министрликтин тарабынан бизге жаңы машиналар, автоунааларды берип жатат. Chevrolet Cobalt үлгүсүндө болгондо да биздин өзүбүздүн заводубуздан чыгып жаткан бул автоунааны айдап көрдүк. Жакшы автоунаа экен. Өзү ылдамдыгын жакшы кармайт экен, устойчивый машина экен. Ошо байланыштуу биз ушу элге жакшы кызмат көрсөтүп беребиз деп ишеничтемин.
бүгүнкү күндө. Мен иштеп аткан башкармалыкка ошо атайын мага бир автоунааны бөлүп беришти. Ошо жакшы кызмат көрсөткөнгө ишенебиз. Белгилей кетсек, бул иш-чара жол унаа кырсыктарынын алдын алууга багытталган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, жыл башынан бери өлкө боюнча 5000ден ашык жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 7000ден ашык адам ар кандай жаракаттарды алып, 500дөн ашуун адам каза тапкан. Дастан Жолдошов, Жумабек Ногоев, 7-канал. Алматы менен Каракол шаарынын ортосунда Санташ ашуусу аркылуу жаңы аба каттама ачылат. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, тиешелүү келишимге Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасы менен КАЗ аэронавигация ишканасы кол койду. Каттам эл аралык Жарандык авиация уюмунун заманбап талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан. Бул тоолуу шарттарда учуулардын коопсуздугун жана натыйжалуулугун камсыз кылат. Жаңы трасса 1970-жылдар эле болгон тарыхый багытты кайра жандандырат жана Каркыра автожол чек ара бекетинин жанынан өтөт. Эми спорт кабарларынан Балбан Бекзат Алмаз уулу Хорватиянын Загреб шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. 57 килограммга чейинки салмак чембердигинде күч сынашкан кыргызстандык Балбан финалда Түндүк Кореянын спортчусу Чоңсон Хан менен кезгелип, кыйчалыш кармашта 9-2 эсебинде жеңишти тарттырып жиберип, экинчи орунга татыды. Белгилей кетсек, 13 сентябрда Хорватиянын Загреб шаарында спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты старт алды. Белдеш 21 сентябрга чейин уланмакчы. Анда Кыргызстандын курама командасы күч сынашууда. Балбандарыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Ол жолу салттуулап бул сапарда жеңиш менен кайтышсын. Ал эми 7-каналдын кечки жаңылыктар топтому ушуну менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка кабарларды каналдын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан тапсаңыздар болот. 7-каналдан алыстабаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.